FSDS уюмунун колдоосу менен Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы жана Эне Мээрими коомдук бирикмеси биргеликте 2019 жылдан бери эрте кийлигишүү компоненти алкагында иш алып барышкан. Аталган долбоор Сузак районуна караштуу Барпа айыл аймагындагы 5 айылды камтыган. Алардын бири Таштак айылы. Бул программа негизи бул программага уланып аткан учурда бизде толук кандуу маалымат болбогон. Анткени бул программа Кыргызстан боюнча бир гана Ысык көл районундагы Ысык көл областындагы Тоң районунда гана ишке ашырылып, ошол Шоола көл коомдук бирикмеси Антонин Али жетектеген адистер гана ишке ашырып келген. Анан экинчи болуп биздин түштүктө биз уландык. Анан ошолордун жардамы менен көбүнчө ошолордун иштеген иштерини жеринде барып көрүп, практика жүзүндө теориялык жактан методикаларын көрүү менен көптөгөн жакшы жагын байкадык. Бул долбоорго 1 жаштан 3 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген. Мындан сырткары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары тартылган. Жалпы болуп 50 жаш бала тандалып алынган. Мына ушул балдар 2 жыл аралыгында аң сезимдеринин өсүп өнүгүүсү үчүн атайын бул программанын алкагында окутулган. Биз бул эрте кийлигишүүдө негизги биринчи биз балдарды кабыл алгандан кийин KIDS жана RCD деген биздин тесттер берилген. Ошолор менен алардын бүт баланын кандай суроолор берилсе, ошол суроолор менен биз жооп алабыз да, анан компьютерге салганда бала кайсыл тараптан өнүгүп атат, кайсыл тараптан артта калып атат. Ошол программанын негизинде биз аларды эме кылабыз, кабыл алабыз. Эне Мээрими коомдук бирикмеси тарабынан тандалып алынган 50 баланы окутуу үчүн 5 тарбиячы туура келет. Эң кызыгы тарбиячылар ар бир баланын үйүнө барып өздөрү окутуп келишет. Биз али сырттан эле бул жакка келип чакырып окутуп койгондо көп нерсени байкабашыбыз мүмкүн. Үйүнө барганда биз балага зордук зомбулук болбой жатабы, кандай чөйрөдө өсүп жатат, чөйрөсү кандай, ата-энеси кандай, тамак ашы кандай, туура тамактанып атабы, ошолорго чейин киришебиз да. Долбоордун алкагында тандалып алынган балдардын арасында Бактыгүл Арстанованын да небереси бар. Баланы тарбиялоодо аң сезимин өстүрүүдө, жашоого болгон көз карашын өзгөртүүдө эрте кийлигишүү компонентинин алкагындагы бул окутуулар чоң жардам бергенин айтат. Булардын эң максаты биринчи балдарды окутууга аябай басым жасашат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын буларды окутуу өтө татаал, өтө кыйын, буга өтө аябай усулдук жактары аябай тасыккан болуш керек да. Ошон үчүн бул немелер кыздар дагы мугалимдери барып үйгө барып ошол мүмкүн болушунча бүткүл аракеттерин жумшап, ошо өзүнчө баягы оюнчуктар, ар түрдүү оюнчуктар менен ошо менин баламдын жөндөмүнө жараша ар түрдүү көнүгүүлөрдү, фигураларды алып барып көрсөтүп окутушат. Ошондон бери аябай эле жылыш бар. FSDS уюмунун каржылоосу менен мына ушул тандалып алынган 50 үй бүлөгө Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы жаш балдардын таза экологиялык азыктар менен тамактануусу үчүн шарттарды түзүп беришкен. Мындай мүмкүнчүлүктөр айыл жергесиндеги ата-энелер үчүн чоң көмөк болгон. Бул тандалып алынган балдардын ата-энелеринен 4 топ түзүп, 1 топ жашылча өстүрүү тобу, ошондой эле жергиликтүү тоокторду багуу боюнча 3 топ түзүлгөн. Бул топторду түзүүнүн максаты ошол эле үй бүлөнүн жаш балдарынын, ошо үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн тамактанууларын жакшыртуу болуп эсептелинет. Азыркы күндө 50 үй бүлөгө кошумча бак көчөттөрүн, жакшыртылган бак көчөттөрүн бергенбиз. Ошо жашылчаларды өстүрүү агротехникалары, тоокторду багуу, кароо, асыроо, оорулардын алдын алуу темаларында окутууларды уюштурганбыз. Аталган кызмат тарабынан колдоого алынып жаткан мындай көмөктү 5 баланын энеси Анара Жолдошова алып келет. Ал бул долбоордун алкагында чакан жерин бакчага айландырган. Анар айымга Жалал Абад регионалдык аймактык консультациялык кызматы тарабынан берилген жашылчалардын 9 түрүн өстүрүп, тамак ашка пайдаланып, балдарынын тамактануусу үчүн мүмкүнчүлүк жаралган. Балдарыбыздын туура тамактануусуна былтыркы жылы бизге уруктар берилди, 11 түрлүү, без химикатсыз, таза өзүбүз өстүрүп балдарыбызга жедириш үчүн. Быйылкы жылда тоок берилди, ошолордун жумурткасын берүү максатында бактарактар берилди ар бир үй бүлөгө. Суум жок болгондугуна байланыштуу ушул FSDS тарабынан тамчылатма сугарма бекер акысыз коюлуп берилди.
Адистердин айтымында таза экологиялык азыктар менен баланы туура тамактандыруу ар кандай оорулардын, анан калса баланын аз кандуулук менен оорусунун алдын алат. Мындан улам үй шартында тоок багып көбөйтүп, анын жумурткасын, этин пайдалануу боюнча да иш алып барылды. Тоок берилген бизге чөжө. Ошону туура тамактанып, туура багып, балдарга жедирүү максатында багып атабыз. Азыр жашылчаларын алдык. Азыркы учурда консервациялап койдук. Бизге жардамдары жакшы эле тийип атат. Көп нерсени үйрөндүк. Бүгүн мына ушул программа тарабынан 2 жыл бою окутулган балдарга алардын майда моторикасын өнүктүрүүчү оюнчуктар, көрсөтмө куралдар, жомок китептер жана башка балдардын окуусуна керектелүүчү жабдыктар алынып, эне мээрими коомдук бирикмесине тапшырылды.